Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштайлы. Алтымышынчы суроого келгенбиз. Почтада дейт 10 түрлүү открытканын бар экен. 10 түрлүү сорту бар экен. Ал жерден канча түрлүү жол менен 12 открытканы сатып алсак болот дейт. Башкача айтканда, эмне? Бу открыткалардын түрлөрүнө A1ден баштап A10го чейин десек, — 12 болушу керек. Бул жерде эмне? A'лар 0 да болушу мүмкүн. Ошондуктан кечээкиде эле эмне? Максимум бул жерде 9 тасы 0 болушу мүмкүн. Башкача айтканда, С 12 кошулган 10 кемтилген 1 жана анын ичинен 9га бөлсөк, 9 эмне? Жанагы эле кечээ иштегенде эле 12ге 9 палка койсок эмне? 10 бөлүккө бөлүнүп калат. Может, мындай болушу да мүмкүн, 0 болуп калышы да мүмкүн. Бул жерде мындай болушу деле мүмкүн. Ошондо эмне? Бул жакта 0, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 2, 3, 0. Суммально эмне? Баары болуп 12 открытка болот. Ошондо эмне? Биз бул жерден 21ден 9 тандасак, 10 түрлүү открытканан 12 открытканы сатып алуунун жолу баардыгы 20 комбинаторика 21ден 9 экен. C combination. Ошондой эле эмне? Канча түрлүү жол менен 8 открытканы сатып алсак болот дейт. Анда бул жерде 8 болуп жаткандыгы үчүн эмне? Бул жерде 8 кошулган 10 минус 1 бул жакта болсо 9 болот. Ошондуктан бул жерде 17ден 9. Ал эми акыркы суроодо болсо 8 түрлүү открытка сатып алса, канча түрлүү жол менен 8 түрлүү открытка сатып алса болот деп жатат. Бул жерде түрлүү деп жатат. Башкача айтканда, мисалга открытка, кызыл открытканан экөөнү сатып алсак болбойт экен, же болбосо какой-то түрдөн 2 алсак болбойт экен. Башкача болуш керек экен. Бизде баары болуп 10 эле открыткабыз бар, 10 түрлүү. Ошондо 8 түрлүү тандашыбыз керек. Башкача айтканда, бул комбинация 10 танан 8 таны тандагандын жолу. Бул жерден эсептесек 10 көтүлгөн 9 бөлүнгөн 2 болот. 45 түрлүү жол менен болуп калат. Ошону менен бул суроонун аягына чыкты. Эгерде түшүнүксүз болуп жатса, мындан алдыңкы суроолорду же видеолор бар YouTube'да, YouTube каналыбызда, ошондон көрүп алсаңыздар жакшы болот. Бул жерде шахматный досканы айтып жатат. Шахматный доска 8 болгон квадрат.
Emne? Eki attı deyt. Jana eki felza. Eki felzadan. Eki slon. Başkaça aytkanda ofitsel dep koyot. Ofitsel di. Eki ladyanı, eki ta tulka dep koyot kızgıça. Anan felz menen kal oldu. Başkaça болгондо 8 tane bazen birinci katalga kança türlü jol menен koysak bolot deyt. Baada ak eken. Başkaça aytkanda 8 местага Eki attı, eki ofisialdi, eki ladya, anan felskal oldu. Kança türlü jol menен tizsek bolot deyt. Bul жерде 8 баалы эмне? 8 факториал болот. Бирок бул жерде 2 ат бар. Мисалга, бул жерде биринчи ат турса, бул жерде экинчи ат турса, экөө месте алмашса, эмне? Бизге айырмасы жок. Анткени ал жерде аттардын аты жок. Башкача айтканда, бул экөө окшош. Ошондуктан 2 факториалга бөлөбүз. Ошондой эле 2 официал дагы ошондой, 2 официал. Ошондой эле 2 ладияга дагы. Ак фелз менен калол экөө башка бит көргөндө эле мен болобуз. Ошондуктан бул жерде жооп 8дин факториал бөлүнгөн 8 болот. Башкача айтканда 7 факториал. 7 факториал эмне? 720 көтүлгөн 7, башкача айтканда 540 болот. Биздин жооп 540. Bul жерде айтып жатат, поездде en жүргүнчү бар экен. En жүргүнчү M аялдамада түшүп бүтөт экен. Ошондо канча түрлүү жол менен түшүшү мүмкүн деп жатат. Башкача айтканда, остановкаларды ошентип белгилеп койсок, 1, 2, M остановка бар. Бул жакта поезддин ичинде эмне? En жүргүнчү бар. Ошол М остановкада аялдамада түшүп бүтөт экен. Канча түрлүү жол менен түшүшү мүмкүн деп жатат. Эмне? Биринчи остановкада А1 түшсүн, экинчи остановка А2 түшсүн, ошентип АМ та түшсүн. Ошонто эмне? Булардын суммасы бардыгы болуп эмне болот? Барабар N. Бардыгы болуп N жүргүнчү болот. Биз билебиз, может экинчи остановкада вообще түшпөй коюшу да мүмкүн. Ошондуктан булардын Алар 0 болушу да мүмкүн. Андай болбосо эмне? Биз билебиз, андай болсо бул жерден N-ге бөлүштүн жолу N-1 болот. Общий. Шунча жол менен N жүргүнчү M аялдамада түшкөндүн бардык жолу ушунча түрлүү жол менен болушу мүмкүн. Ошол эле суроо дейт. Если учитывается лишь число. Бул жерде остановкаларга болгон мемени калай санагыла деп жатат экен. Биринчисинде, экинчисиде болсо адамдарды остановкага болгон мемесин. Бул экинчинин жообу болуп калды, кечиресиздер. Биринчисиники эмне? Остановкаларга адамдар кандай болуп түшүшү мүмкүн? Кантип
канча түрлүү болуп түшүшү мүмкүн. Башкача айтканда, ар бир адам эмне? Мисалы, бир адам остановкага эмте остановка бар. Бир адам каалаган эм остановканын каалаганына түшүшү мүмкүн. Ошондуктан эмне? Биринчи адам эм түрлүү түшө алат. Экинчи адам дагы эм түрлүү түшө алат. Ошондуктан энинчи адам дагы эм түрлүү түшө алат. Башкача айтканда, бул жерде энте адамыбыз бар. Бул жерден эн болот. Бул жерде эмне? Адамдардын остановкага түшкөнүнү. Бул жерде болсо остановкага түшкөн адамдардын мемеси саналганы. Бул жерде адамдардын каалоосу боюнча болуп жатат. Ошондуктан суроону жакшыраак түшүнүш керек башында. Бул биринчи жооп эмне? Адамдардын каалоосу боюнча остановкага түшкөнүн канча ыктымалдуулук жолу, канча жолу бар? Эмден эн. Ал эми остановкага караганда, мисалы, остановкага 3 адам түштү деп айтабыз. Остановкага А адам, Б адам, С адам түштү деп айтпайбыз да, туурабы? Остановкага 3 адам түштү деп айтабыз. Ошондуктан бул экинчи суроодо остановкага түшкөндүн бардык жолу канча болушу мүмкүн дейт. Биринчи остановкага ушунча түштү, экинчи остановкага ушунча түштү. Анын жообу болсо бул болуп эсептелет. Burası benim kirpik olmasam katnaşmadı. Kancha түрлүү жол менен браслет жасасак болот дейт. Браслет колго таанатылган эме. Ал жасаш үчүн 5 изумруд, 6 рубинов, анан 7 сафиринов. Короче, таштардын түрлөрү да. Ча болсун. 6та Б'дан таш болсун, 7та С деген таштан болсун деп жатат. Канча түрлүү жол менен жасасак болот деп жатат. А таштан 5 экен, Б таштан 6 экен, С таштан 7 экен. А таштар бүт баары окшош экен, Б таштарда баардыгы өздөрүгө окшош экен, С таштарда өз-өзүнө окшош экен. Анан не браслетибиз 18 таштан турат экен. Башкача айтканда баардыгы болуш керек экен. Канча түрлүү жол менен жасасак болот дейт. Эмне? Бул баардык таштарды тизген жолу өзү 18 факториал. Бирок бизде окшош таштарыбыз бар. 5 окшош таштарыбыз бар. Аларды эсине месталар алмашканы бизге башка деп эсептелбейт. Ошондуктан 5 факториалга бөлөбүз. Булар өзүнчө окшош. Буну 6 факториалга бөлөбүз. Буну болсо 7 факториалга бөлөбүз. Келип чыккан жооп биздин жооп болот. Буну кыскартсак болот. Анан бир меме бар дагы, эмне? Биз бул мемелерди тиздик, туурабы? Тизгенден кийин аны бу как карусель да, браслетчи. Кичине жылдырып койсок, бизге айырмасы жок да, туурабы? Мисалга, бүткүн эле көрсөттүм. А, Б, С. Бул браслетибиз болсо, бул жерде А болсун, бул жерде Б болсун, бул жерде С. Ошол эле мындай турса дагы С, А, Б. Же болбосо Б, С, А болсо, бул үчөө бир эле браслет. Кичине жылдырып койсок, сааттын жебесине каршы эмне? Мындай браслет алабыз. Ошону дагы кичине эле жылдырып койсок, мындай браслет алабыз. Башкача айтканда, бул үчөө бирдей браслет.
Ошондой эле bunun na bolot da bir de bilasizler. Bunu komp koyup koysak emne bolat? Mına komp koysак bul jaka komp koysak ошондо эмне болот? Бул жерде A турат, бул жерде S турат, бул жакта B турат. Ошондуктан бул жерде эмне? Бул санды 18ге бөлөбүз. Анткени бул 18 жолу айланалат. Анан эмне? Комп көргөндө кайда эле 18 жолу айланат. Башкача айтканда комп көргөндө ушуну эле 2ге көбөйтүп коебуз. Ушул биздин жооп болот. Башкача айтканда 18 факториал 36 болот. 18 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 5 факториал 6 факториал 7 факториал. Ошол биздин жооп болот. Канча түрлүү жол менен Mississippi деген сөздүн тамгалагын колдонуп баарын канча түрлүү сөз жазсак болот дейт. Бул жерде канча тамга бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 тамгабыз бар экен. 9 факториал түрлүү мессасын алмаштырсак болот. Бирок эмне? Бул жерде окшоштор бар. Анда окшоштордун факториалга бөлөбүз. Сылардан канча бар? 1, 2, 3. 3 та сы бар. Башкача айтканда 3 факториалга бөлөбүз. Сылар месталарын алмаштырсак дагы ошол эле. Мисалга бул эки сыны местасын алмаштырып койсок, кайда эле Mississippi деген эле сөз чыгат. Бирок бизге эмне? Месталар алмаштырып. Ошондуктан алар бизге керек эмес. 3 факториалга. Илердин саны канча? 1, 2, 3, 4. 4 факториалга бөлөбүз. M бирөө эле 1 факториалга бөлөбүз. Ал керек эмес. P да бирөө эле 1 факториалга бөлөбүз. Ошондо баары болуп эмне болот? 9 көбөйтүлгөн 8 көбөйтүлгөн 6 көбөйтүлгөн 7 көбөйтүлгөн 5 болот. 4 факториал менен 4 факториал кыскартып салсак, ал жакта бул жакта 3 факториал калды. Башкача айтканда 6-ны кыскартабыз. Эми көбөйтсөк канча болот? Ошондо 7 көбөйтүлгөн 9 көбөйтүлгөн бул 4 десек, бул жактан көбөйтүлгөн 10 болот. Буну көбөйтсөк бул 63 4кө көбөйтсөк 252 болот экен. Ооба 252 10го көбөйтсөк 2520 түрлүү жол менен Mississippi сөзүндөгү тамгаларды колдонуп сөз жазсак болот экен. Ушунча түрлүү сөз жазсак болот экен. Төртүнчүсү. Канча түрлүү жол менен канча түрлүү жол менен 8 пирожный турган бир набор жасасак болот дейт. Набор канча түрлүү болушу мүмкүн дейт. Эгерде бизде 4 түрлүү гана пирожный болсо дейт. Так, 8-өөнү ал. Тамдаганы канча түрлүү жолу бар деп жатат. 4 түрлүү сорт болсо. Ошондо эмне? Мисалга биринчи сорттон A сорту болсун. A сорт бул жакта турсам, B сорт болсун пирожныйдын. C сорт болсун, анан D сорт. Ошентип 4 сортту бөлүп алсак. Эмне? Ошондо A сорттон A та пирожный алдык. B сорттон B та алдык, C сорттон C та алдык, D сорттон D та алдык. Ошондо эмне?
A qo'shilgan B qo'shilgan C qo'shilgan D barobar 8 bo'lishi kerak. Ana biz biliyoruz emne A sortinan albay qo'ysak 0 bo'lishi da mümkün. Oşonuktan bu sanda 0 bo'lishi da mümkün. Anda emne kombinatorika oşonda bunday bo'lishi da 8 pilojini var. Biz 3 mühün koyuşumuz gerek 4'e bölüş için. Biroq 0 boluşu mümkün. Oşol üçün 0 bolboşu üçün emne kılışımız gerek keçeleştigemiz. Bazına plus 1 kılıp koysak emne plus 1 kıldık da. Oşonda biz koşumça kança satı aldık. Başka aytkanda cevap da 12 boluş gerek. Büt baz natural sandal. Başka aytkanda bul жерге dağın 4 koşsak болады. Emi bunu emne 4 gruppa bölüş üçün 3 palka koysak болады. Eğer bul жерге 1 palka koysak 2'ye bölünür. To'lao. Oşonda ele bul жерге dağın koysak 3'e bölündü. Şunda 3 palka koysak 7 eкен. Qancha mesda var palka qo'yadigan? 1 mesda var, 2 mesda var, 3 mesda var, 4 mesda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'den 3'tü tanlaganın cevabı bolup qalat ekan. Oşonda 11'den 3 bul bizning cevap bolup qalat. Başkaça aytkanda öz formula boyunca emne bolat? Ökөөнү koşobuz kecha aytkanбыз. Emne başında 8 bilen 8 koşulgan 4 kemtilgen 1 bolat, üstüde 4 kemtilgen 1. Oşol ökөө birдей болот. 13'ten 11'den 3. Bu kança bolat? 11 көйтүлгөн 10 көйтүлгөн 9 bölüнгөн 6. 3 faktöriyel 2. Tak, bu bolsa 11 көйтүлгөн 3 көйтүлгөн 5 bolat. Başkaça aytkanda 165 türlü jol menen 8 pilojni tamlasak bolat eкен 4 türlü solttan. Пьяная бравада и все. Я не знал, что он пойдет. Коля пошел с пистолетом, и никто не знал, что в этот именно день придет этот парень. Еще с девчонкой придет. И случится вот такое. А что за пьяная бравада, если ты даже план нарисовал квартиры? И код дал от подъезда. Какая же это пьяная бравада? Я... Так. Emine demişler lifte deyt. 7 kişi varken 7 kişi 10 etajda şu etkenle 10 etaj. Az bir etajda deyt 0'dan başlap 7'ge çeyин kalganda sifirlerde düşüşü mümkün deyt. To'lao bizde moş düşpey koyuшу mümkün, moş bari düşüp ketishi mümkün bir etajda. Kancha türlü jol menen lift boşoşu mümkün deyishdi. Oşo düşüşü mümkün deyishdi. Bul dagı janagындай эле эмне bul жерде az bir etajga түшкөндөрдү эмне бул жака жазсак az bir etajga түшкөндөрдү A1 bu birinci etajga түшкөн адамдардын санын десек ошондой менен эле A10 desek bul баары болуп эмне суммасы 7 болуш керек. Булар 0 болушу мүмкүн A'lar. Ошондуктан жанагы эле тактиканы койсок эмне A plus 1 кылып койсок эмне бул 0 эмес болуп калат да, натурал сан болуп калат. Баарына плюс 1ден койсок бул жак 17 болот. Ошондо эмне бизге кийинки суроо болуп калды. B1 кошулган B2 кошулган B10 barobar 17 болгон теңдеменин канча жообу бар, натуралдык чыгарылышы бар. Bi element of natural number болуп калды. Каалаган B
натуралдык сан болуп калат. Буну иштеген жол жанагындай эле 17 ошондой кылсак эмне? Алардын ортосуна канча полка койсок 10го бөлүнүп калат. 9 полка койсок туура 9 полка. А канча место бар? 17 шариктин арасында 16 место бар. Башкача айтканда 16нан 9ду тамдасак жообу ушундай болот. Бул теңдеменин жообу эмне? 16нан 9. Бул аябай эле көп. Баардык жообу ушунчада болот. Муну до конца иштеп койсоңуз деле болот. Эгерде мындай сан менен чыгам десеңиздер, бирок ушинтип жасасаңыздар дагы жоопту кабыл алыш керек жүрүлөт. Бирок көзүңүздөргө кичинекей сан көрүнсө, анда иштеп коюңуздар. Анткени сан катарына жазган точныйраак жооп болот. Бул эмне? 16 факториал 9 факториал 7 факториал. Буну кылсак 7 көйтүлгөн 6 көйтүлгөн 5 көйтүлгөн 4 көйтүлгөн 3 көйтүлгөн 2 көйтүлгөн 1 болот. А үстү болсо 9 факториал жок болгон үчүн 16 15 10 14 13 12 11 10 болот. Эми кыскарта баштасак макул. Эмне? 5 менен буну колдонсак бул жок болот. 7 менен 2-ни колдонсок 14 жок болот. Так. Бул жерде 2 деп бөлүп алсак, буну менен буну колдонсок 12 жок болот. 1-2-ни жок кылсак бул жерде 8. Башкача айтканда азыр эле жооп болот экен. 8 көйтүлгөн 13 көйтүлгөн 11 көйтүлгөн 10. 8ге 13'tü koysak 3 24 104 104 11 koysak ne bulur? 1144. Bunu 10'a koysak var olup 11440 türlü jol menen lif boşoşu mümkün eken. Жооп ушул болот. Же болбосо ушул деп койсок деле болот. Эч кандай айырмасы деле жок. Бирок олимпиадаларда жазсаңыздар жакшы болот. Так, аны иштедик лифти. Так. Кандайдыр бир оюнда экен, мен да билбейм экен, Bleach деген оюнду. 4 адамдын арасында ойноло турган оюн экен. 52 картаны 4 адамга 13төн бөлүп берет экен. Bölüp берет экен. Канча түрлүү жол менен бөлүнүшү мүмкүн дейт карталар. Бул жерде эмне кылсак болот? Birinci adamga 13 kартаны бөлүп бериштин канча жолу бар? 52'nin 13. Ал эми экинчи оюнчуга 13 картаны бөлүп берүүнүн канча жолу бар? Биз уже эмне? Бирөөсүнө бөлүп бердик 13'tü, бизде 39 карта калды. 52 кемтилген 13 39. 39'dan 13'tü кайда экинчи адамга бөлүп бердик. Анда bizde daha kança karta kaldı? 26 kaldı. 26'dan 13 bolot. Akılsına emne bardık karta belirlet. Başka aytkanda 13'ten 13 1 bolot. Bunun жазсак emne bolot? Bunu жазсак 52 faktorial bölüngön emne bolot? 13 faktorial көйтүлгөн 39 faktorial bolot. Бул жакта жазсак 39 faktorial 13 faktorial көйтүлгөн 26 faktorial болот. Ошондой эле бул жакта жазсак 26 faktorial 13 faktorial 13 faktorial. Бул жакта жазсак 13 faktorial
13 faktorial 0 faktorial 0 faktorial barobar 1'ge. Эми 39 менен 39 кыскартабыз, 26 менен 26 кыскарат, 13 менен 13 кыскарат. Башкача айтканда жооп келип эмне болот экен? 52 faktorial bölüнгөн 13 faktorialдын 4-даражасы болот. Ушуну менен жообубуз бул оюнда 4 кишиге же 4 оюнчуга картаны бөлүштүрүүнүн ушунча түрлүү жолу бар экен. Так, бая алтын өчүрүп коюп. Кичине интернеттен проблема болуп жатат окшойт, кечиресиздер. Кандай эмесе кийинки суроого өтсөк. Канча түрлүү жол менен М ак жана N кара шариктерди бир катарга тизсек болот дейт. М N'ден чоң экен. Чтобы эмне? Эч кандай эки кара бири-бирине жакын турбашы керек экен. Башкача айтканда эки кара шарик бири-бирине турбашы керек экен, жакын турбашы керек экен. Канча түрлүү жол менен бир катарга тизсек болот дейт. Бул жерде кандай логика колдонсок болот? Мисалга n менен n ар түрлүү сан болушу мүмкүн. Натуралдык сандарда эмичи? Кичинекей эле сан үчүн кичине эксперимент кылып көрөлү, анткени түшүнүш үчүн. Аябай көп кетип калышы мүмкүн, ошондуктан көбүнчө m менен n болуп иштегенде кыйналып калабыз да, ошондуктан n үчүн 2-ни коебуз, n үчүн 1-ди коебуз. Ошондо актардын саны 2 экен, каралардын саны 1 экен. Канча түрлүү жол менен бир катарга тизсек болот дейт. Эмне? Каралар бири-бирине жакын болбош керек. Бизде каралар бирөө болгондугу үчүн кааларына тизсек дагы эмне? Өзгөрбөйт. Башкача айтканда ак кара десек болот экен, ак кара ак десек болот экен, же болбосо эмне? Кара ак. 3 түрлүү жол менен тизсек болот экен. Эгерде 2 ак, 1 кара шаригибиз болгондо. Окей, бул экспериментте 3 жоопто мындакта 3 болот экен. Эгерде 3 ак, 2 кара болгондочу. Ушул кичине ойлонтурлу. Канча түрлүү жол менен тизсек болот? Ак кара кара десек болот. Же болсо ак кара ак десек болот. Же кара ак десек болот. Же болбосо ак кара десек болот экен, же десек болот. Же болбосо кара ак кара десек болот экен. Бул жерден башкача болушу мүмкүнбү? Экөө жакын турбаш керек каралар. Болушу мүмкүн эмес. Ошону менен жооп эмне? Бар болуп 6 экен. Жакшы. Эмне өзгөрүп жатат? Логикасын кичине түшүнгөндөй болдум мен. Так. Логикасы мындай десек, кандай десе? Эмне? Биринчи актарды тизе алабыз. Актарды жөн эле тизе алабыз. Тизе алдык. Эмне?
Kalalar jakın tulbaş üçün emne bunday uşunday jerlerge birge tulbaş gerek. Başkaça aytkanda uşunday jerlerge maksimum bir öyle tutuş gerek. Başkaça aytkanda emne 4 mestanan eko'nu tamdagandın jol. Bizde 2 kara barlar to'g'ri, shunda emne si 4'ten 2 bul ne? 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Başkaça aytkanda 24 bölüngen 4, 6. Cevap 6 oldu. To'g'ri işledi. To'g'ri, logikası da to'g'ri. Emne birinchi aqtal tiz olamiz. Andan keyin oşondo m aqtı tiz alsak, aqtal tiz aldık, oşuntip bu жерде m tabar. Анда boşluklar kançta? Qaralar qayerga turishi mumkin? Bu yerga turishi mumkin. Bu yerga turishi mumkin. Bu yerga turishi mumkin. Oşontip bu yerga ana bo'ladi. Emne shunda birden para alsak, birovi ko'p bo'ladi. Boshqacha aytganda m plus 1 mestanan qancha n ta qarani tamlab alsak yetishdi ekan. Bizning javob bal bo'lib o'shuncha turli jol menen m aq jana n qara sharikni bir qatorga tizsek bo'ladi. Hech qanday qara shariklar bir-birine yaqin turmay qoladi. O'shuning bilan javobimiz ushul bo'ladi. Bir so'rov ayoy qiyin bo'lsa, anda san qo'yg'ular deydi. Ko'yle memler professorlar shunday qiladi. San qo'yg'ular, kichkinakay san, 1 ni qo'yg'ular, 2 ni qo'yg'ular, 5 gacha tekshirib ko'ringlar, 10 gacha tekshirib ko'ringlar. O'shanda logikasini tushunasizlar. Olimpiadada vaqt ko'p bo'ladi. So'rov hazırlab bo'ladi. 3 so'rovda 4,5 soat bo'ladi. O'zi o'shunday bo'lsa kerak ham respublikanskiy olimpiadalar. O'shaga ko'p analiz qilingizlar. Ondan keyingi so'rovni qarasak, 70-so'rov ekan. On iki o'quvchiga ikki turli kontrollik ish berilgan. Kontrolli ish. Berilgan. Qancha turli yo'l menen deydi. O'quvchilarni ikki qatorga o'tirsa bo'ladi deydi. O'tirganda deydi, misoli ikki qatorga o'tirganda ko'ncha bir partaga o'tirsak, to'g'ri, 2-2dan. O'shantib 6 ta partaga shunday o'tirsak, ikki qatorga deydi. Egalda bu jeldagi men bu jeldagini variantlar birday bo'lbosh kerak ekan. Egal bo'lsa bir-biridan ko'chiradi. Jashooda da bo'lib turganlar narsa. Ne aytishdi-da? Bo'lboganday qilib qancha turli yo'l bilan o'tirsak bo'ladi debishdi. Bu yerda o'shal bo'lsa kerak. So'rov razniy variant ishdi. Qancha turli yo'l bilan o'tirsak bo'ladi deydi. Bunday deydi. Egalda bul A variant bo'lsa, anda buljaq B variant bo'lsin deydi. Eğer buljaq A bo'lsa, buljaq qator but bor A bo'lsin deydi. Buljaqda B. Qancha turli yo'l bilan o'tirsak bo'ladi deydi. Anda emne birinchi 30 olsak, bu жаққа 6 баланы 30-ған 6 факториал мен 30 аласыз. Бұл жаққадағы 6 баланы 6 түрлі факториал мен 30 аласыз. Ана не? Экзамендерді бұл жаққа бердік та. Бұл жаққа бірінші түрлі экзаменді берсек, мысалы A-ны бердік, B-ны бұл жаққа бердік. Бірінші ушундай болады. Эгерде эмне наоборот болсочу. Эгерде бул жакта балдар бул жакка отуруп калсачы, андай болсо эмне? Кайда эле 6 факториал. Экөөнү кошсок, эмне? 2 көзүлгөн 6 факториал. Жообуз ушул болот. 6 факториал 720 квадраты чоң эле сан болот. 3 орунду, 3 орунду дедим. 6 орунду сан болуп кетиши мүмкүн. Көзүлгөн 2.
milyonga jakın san bolot eken da. Jobu uşul. Bugünkü 9-nju 5-10 soru. Uşunu menen bugünkü sabagymyzdyn birinji sabak ayağına çıktı. Katışıp ödegeniz üçün çok rahmat.